Кадырлуу кыргызстандыктар, урматтуу депутаттар, Кудайга шүгүр, алгач ушул биздин урматтуу президентибизге Садыр Нуркожоевичке жана ошондой эле бардык депутаттар сиздерге терең ыраазычылык билдирем, таазим этем, рахмат айтам. Өзүм ушул болгон тажрыйбамды жумшап, жаш күчүмдү жумшап, ушул жерде ант бергендей эле биринчи кезекте эл үчүн, биринчи кезекте ушу мамлекет үчүн иштеп берем деп ишенип кете алам. Ошондой эле чогуу сиздер менен бардыгыбыз бирге, бир команда болуп, бир ушул жерден ишибизди алып барабыз деп терең ишенип кете алам. Президентибиз Садыр Нуркожоевич башында туруп, кандай гана реформалар өткөзгөнү жок, кандай гана катуу тапшырмаларды берген жок, ошолордун алкагында, талаптардын алкагында мамлекетибиз болбогон чоң өнүгүүгө алып келди. Экономикабыз көтөрүлдү, коррупция менен күрөш болду. Ал эле эмес мына эл аралык дүйнөдө дагы өзүбүздүн ордубуз пайда болду, авиибиз пайда болду. Ушунун бардыгы мен ойлойм ушул президентибиздин башында баштаган жумуштардын бардыгынын алкагында келип отурат. Ага дагы сиздер менен чогуу биргеликте ушул жогорку кеңештин салымы өтө зор. Өтө зор. Бул али алдыда эле дагы көп иштер болот. Мен ойлойм ушул созуктагы сиздер менен чогуу биргеликте колуна кол, бутуна бут болуп, биз дагы чоң салымыбыздарды дагы деле кошо беребиз. Мына Кудай буйруса, өзүбүз ушул жерде элибиз жакында эле шайлап берди, үмүт артты, ишеним көрсөттү, аманат кылып тапшырды. Ошол аманатты мен ойлойм сиздер менен чогуу эч качан жерде калтырбайбыз. Биринчи кезекте элибиз үчүн иштеп беребиз. Анан айтып кете турган дагы бир жагдай, мамлекетибиз бир, ошол мамлекетти ар кандай бөлүүгө же бир башка бир ар кандай регион болобу, же меники болобу, же сеники болобу дебей, анын бардыгына бөгөт коюп, мына менин биринчи эле тапшырмам ушул жерде аппаратка ар бир депутатка бирдей мамиле кылуу. Бардыгыбыз 90 депутатыбыз, бардыгыбыз бирдейбиз, бирбиз, бир командабыз, бир жумушту алып барабыз деп ойлойм.